Урматтуу телекөрүүчүлөр, кутман таң барыңыздарга. Сааттын жебеси 7:18. Биз болсо Ак Босого айылына жолго чыкканы турабыз. Жалгыз эмеспиз, албетте менин айылым программасынын жалпы жамааты. Бүгүн көрсөтүүбүздү мен Монус Урматбек кызы жана кесиптешим Тойгонбай Тиленов менен алып барабыз. Бүгүн Монус экөөбүз сиздерге өзгөчө саякат тартуулаган турабыз. Анда бизди колдоп туруңуздар. Кеттик анда. Урматтуу телекөрүүчүлөр, артыбызда кооздукту караңыздарчы. Тоолордун кочагында менин айылым программасы бүгүн Жет өгүздө коноктобуз. Түшүнбөдүм мени. Каякта Жет өгүз? Эмнени айтасың? Жет өгүз эмес бул жер. Тойгондон келдиңиз бак. Жет өгүз деп атпайсыңбы сен? Менин айылым программасы бүгүн биз Алай районунун 3-дөбү айыл өкмөтүндө, тагыраак айтканда Ак Босого айылында коноктобуз. Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, арбаңыздар. Биз бүгүн өзгөчө мына ушундай кыштын эң алгачкы күндөрүндө апапакай карда Ак Босого айылына бүгүн кесиптешим экөөбүз Монус Урматбек кызы жана мен Тойгонбай Тиленов келдик. Азыр айылды сиздерге сонун кылып чагылдырып беребиз. Ооба, ардактуу урматтуу телекөрүүчүлөр, негизи эле биз Ош шаарынан чыкканда жан жаап эле жаткан болчу. Самалдуу аба ырайы болуп, а бирок бул жака келсек, апапакай болуп, кыш болуп, кар жаап коюптур. Негизи эле дал ушул ызгардуу суукка карабастан биз сиздерге айылды кененирээк тааныштырып берүүгө даярбыз. Бүгүн кадимкидей Ак Босого айылына кыш Ооба, кыш мезгилин сиздерге чагылдырып беребиз. Айыл тургундары кыш мезгилинде эмне менен алектенишет? Бүгүнкү күндө алар эмне кылып жатышат болду экен? Кышка кантип даярдык көрүшкөн? Негизи эле кыш мезгилине алар даярбы? Дал ушул суроолорго жооп алабыз. Бир күндүк жашоосун чагылдырып берели анда. Анда эмесе биз менен бирге болуңуз. Ош шаарынан Ак Босого айылына чейин 186 километр, 2 саат 34 мүнөттүк жол жүрөсүз. Ак Босого 3-дөбү айыл өкмөтүнүн карамагына кирген айылдардын бири. 2021-жылы калкынын саны 1841 адамга жеткен. Ак Босого деңиз деңгээлинен 3126 метр бийиктикте жайгашкандыктан айыл тургундары эгин эгип, төшүм жыйнашпайт. Тоолуу аймак болгондуктан аба ырайы кескин өзгөрүп турат. Эртең менен күн жаркырап тийип турса, түштөн кийин нөшөрлөгөн жамгыр, бороондуу кар жаап жибериши мүмкүн. Ак Босого бул туристтерди өзүнө чакырып турган айылдардын бири. Табиятынын, жаратылышынын кооздугун сөз менен жеткирип бере албайбыз. Болгону суктануу керек. Ак Босого бул эртең менен кородогу малдардын үнүнөн ойгонгон айыл. Жашоочулар мал чарбачылык менен күн көрүшөт. Ак Босого бул уйлар, жылкы аттар, чабандар жана малчылардын мекени. Саламатсызбы агай? Бүгүн биздин кербенибиз сиздин айылыңызга туш келген экен. Өзүңүздүн айылыңыз жөнүндө бир аз маалымат берип кетсеңиз, Рахмат, жакшы балдар. Биздин айыл өкмөт боюнча маалымат көрсөтсөк, мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой Ош областынын Алай районуна караштуу 3-дөбү айыл өкмөтү болуп эсептелинет. Бул айыл өкмөттө негизинен 1,5 миңге жакын калк, кожолукта 8,5 миң калк жашайт. Айылыбыз айыл өкмөтүбүз 6 айылдан турат. Мына бүгүн сиздер келип отурган айыл ошол Ак Босого айылы деңиз деңгээлинен 2300-2400 метр бийиктикте жайгашкан. Өзүңүздөргө белгилүү мындай анал Талдык перевалынан Талдык ашуусунун тагында жайгашкан. Мына бүгүн числонун 8-9-уна карабай мына бизде уже бүгүн кыш башталды. Бийик тоолуу аймакка киребиз. Элибиз негизинен мал чарбачылыгы менен алектенишет. Бизде арпа буудай пышпайт. Негизинен ошол малга тоют даярдап
эме кылабыз. Эми Кудай кааласа ошо айыл өкмөтүбүздүн келечеги кең. Биздин айыл ошо бийик тоолуу жерде жайгашкандыктан азыркы туризмди өнүктүрүүгө өтө ыңгайлашкан. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой туристтик базабыз ачылып, мына Шумкар участкасында 1-2 жылдан бери иштеп атат. Мен бунун эң жакшы жери социалдык экономикалык өнүгүүгө өтө жакшы шарт түзөт экен. Мына айылда мал кармаган үчүн мал элдерибиз кымыздарын, каймактарын, эттерин сатып, элдин дагы жашоосуна, ошо үй бүлөлүк кирешесине зор пайдасы тийип атат. Былтырдан баштап өнүктүрө баштадык. Андан башка дагы туристтик жайларды көп ачып, ушу негизи ошолго басым жасап атабыз. Ат эмелерди дагы уюштурайлы деп атабыз. Бээнин кымыздарын сатып, бээни көбөйтүп, ошол эң негизги эле маселе. Калкыбыздын жашоо деңгээли жакшы, Кудайга шүгүр, бардыгы мал чарбачы менен алектенип, эмгекчил келебиз. Социалдык объектилерден мектебибиз бар. Мынандай фаптарыбыз бар. Жолубуз дагы жибек жолуна жайгашкандыктан жакшы шарттарыбыз, Кудайга шүгүр. Абдан жакшы агай, ишиңизге ийгилик болсун. Айлыңыз өсө берсин, өнө Рахмат берсин. сиздерге да. Кызматыңызда. Рахмат. Жүрөңүздөр агай. Абдрашид Түкеев атындагы орто мектебине Ак Босого айылынын кичинекей тургундары алыстан келип билим алышат. Мектепте жалпысынан 300дөн ашуун окуучулар окуйт. Жаш жеткинчектерге туура тарбия берип, окутуу менен бирге атайын иримдер да бар. Алардын бири комуз ирими. Кыштын ызгаардуу сугуна карабастан билим алууга келе жаткан окуучу кыздарды сөзгө тартып көрдүм. Бизде окуучу кыздар келе атат. Азыр кайсыл жактан келе атат, эмне себептен келе атат? Азыр сурайлы. Кыздар кандайсыңар? Жакшы, өзүңүз? Жакшысыңарбы? Жакшы. Кайсы жака жүрөтүңөр? Биз мектепке? Мектепке? Мектеп окутуш бүттү го. Биз мектептен сырткары ошо комуз кружагына келип катышабыз. Биз негизи үйдө бекерден отургандан көрө биз комуз үйрөнгөнүбүз жакшы да. Анан биз өзүбүз да кызыгабыз. Сууктун күнүнө карабастан окууга кетип атасыңар. Демек, силер аябай кызыгасыңар, Ооба, биз аябай кызыгабыз. Эмне үчүн дегенде, бул комуздан билимибизди арттыртып, дагы залкар комузчулар болуп, ошо айылдын мындай мектебибиздин атын өйдө көтөрүп жогорулаткыбыз келет. Кандай кружокторго катышкансыңар? Комуздан сырткардагы башка сабактарда жакшы окуйсуңарбы негизи? Комуздан сырткары алгебра, кыргыз тил деген дагы кружокторуна катышабыз. Аларда ошолдай дагы ошол алгебраны, кыргыз тилди тереңдетип окуп билим алабыз. Алда да кружоктор бар, ошолорго келип катышабыз. Анда азыр бул татынакай сулуу кыздардын комуз черткенине, талантына күбө бололу, жүрүңүздөр. Агай уруксатпы? О, мына окуучуларыңызды мен кармап калдым жолдон бир аз. Аябай. Окуучуларыңыз алыстан келе аткан экен, жолдон жолугуп, сурап. Айылдын этегинен келет. Эми кийинки убактарда айылда деле, шаарларда деле ушу комуз чертүүгө ынтызар окуучулар көп. Бизде дагы Кудайга шүгүр. Мен иштегенден бери эле комуз үйрөтүп келем. Окуучуларым алды консерваторияда окуп атат. Ниязалы атындагы окуу жайда окуйт, 2 кызыбыз. Учубуз кур эмес. Эми бул келечекте дагы үмүттөндүргөн кыздар бар арасында. Абдан жакшы. Бул окуучулар бүгүн айыл боюнча ушул элеби же дагы келбей калгандар барбы? Жок, экинчи дагы кенже группабыз бар. Алар кийинирээк келет. Азыр мына жогорку группада, старший группа деп коебуз. Агай анда чү дегенде эле мына комуздарын кармап даярданып турат экен. Сиз үйрөткөн күйлөрдөн аткарып берсе, окуучуларыңыз. Азыр чоң көрбөз күйсүн ойноп берели. Шашпайбыз. Менин атым Мадина. Мен 8-класста окуйм. Бизди комуз үйрөткөн биздин Мамат Кадыр агай. Ал агай бизге аябай чоң мындай көп нерселерди үйрөттү. Мен ал агайга аябай рахмат айтам. Чоң рахмат. Жакында эле
Бизде ушул райондук күз берекеси деген конкурс болду. Ошол сынакка дагы агай мени даярдап алып барып келди. Ошол сынакка алып барган эжекелерге, ушу мугалимдерге колдогондугу үчүн чоң рахмат айтам. А мен болсо Абдырашид Тукеев атындагы орто мектебинде 40 жыл мугалим болуп эмгектенип, азыркы учурда эмгек өргүдө болсо да мектеп окуучуларына кыргыздын улуттук оюну, ордо оюнун үйрөтүп келе жатканын айткан Ырыс Мамат агай жана анын шакирти Токто Мамат агай менен маек курдум. Бул жерде турган диплом, мактоо баракчалары, медаль, сыйлыктар Токто Мамат агай жана окуучуларынын жетишкендиктери. Мектепте 40 жыл эмгектенген, бүгүнкү күндө пенсияда. Агай саламатсызбы? Бул жакта болсо агай турат, шакирти Ырыс Мамат. Негизи мектепте ордо оюну бар экен. Балдарга, атайын окуучуларга үйрөтүшөт экен бул агайлар. Анан бул жакта көрүп турган бардык сыйлыктар, диплом, грамоталар дал ушул агайларга таандык. Сиздерди көрүп турган май кубанычтамын агай. Өзүңүздөрдү көрүүчүлөргө тааныштырып кетсеңиздер. Рахмат. Мен ошол 30 жылдан бери мектепте иштедим. Мектепте иштөө менен бирге эле спорту кошо алып жүрдүм экөөнү биргеликте. 30-40 жылдын ичинде мына республикада дайыма ийгиликтер жараттык. Ушул кыштактан команда түзүп, бул команданы райондо биринчи месте, областта дайыма үзгүлтүксүз биринчи местени алып, республикалык спартакияларда, чолпонатада, Бостериде ошол жерлерде дайым биз алдыңкы биринчи, экинчи местелерди алып жүрдүк. Мен ошол Ош областынан берки бардык мектептерде, райондордо, айылдарда шакирттерим бар. Ошолорду тарбияладым. Азыр 8-9 жылдан бери пенсиядамын, бирок азыр деле кадимкидей ойнойм, капитан катары кызмат кылам, оюнчумун. Өмүр бою ушул немеге, спортко өзүмдү арнагамын. Спорт менен жашайын деген темада жашап келе жатам. Спорт денсаулык. Жакшы. Орто деген шаардыктар билбесе керек. Кыргызда эң атактуу 3 оюн бар, кыргыздын. Балбан күрөш, ордо, анан улак. Анан башка азыр 20 чакты кылып алган, алар экинчи орунда турат. Биринчи орунда ордо, балбан күрөш, анан улак турат. Мен наберелеримден бери аны тигинде турат го, маңдайымда. Ушул дагы эң чоң 6 класста окуйт. Республикалык деңгээлдеги жаратып тарбиялап койдум. Жашына, ошо жаш курагына карабай. Топоз бийик тоодо байырлаган жана колго үйрөтүлгөн сүт эмүүчү жаныбарлардын бири. Топоздор тоолуу аймактардагы мал чарбачылыктардын ажырагыс бир бөлүгү болуп эсептелет. Акбосого дегенде эле топоздорду кайтарган мергенчи малчыларды элестетсек болот. Топоздор таза чөптү тандап жеген жаныбарлар, ошондуктан тоо этегинде багылат. Топоз үчүн чөп чаап тоют даярдалбайт. Бул жандык дайыма жайытта жүрөт, бирок жер которуп биринчи жерден экинчи жерге кете берет, бир түндүн ичинде 70-80 чакырым алыстыкка кетип калат. Көзөмөлдөп турбаса, таптырбай кетет. Мында бизде атчан агаларыбыз келатат. Кайсыл жактан келатат? Сурайлы. Ва алейкум ассалам. Кандайсыздар? Ассаламу алейкум. Жакшысыздарбы? Ассаламу алейкум. Жакшысыздарбы? Кайсыл жактан келатасыздар? Биз мына биздин немени жыгачарт деп коет да, ушу жайлообуздун башынан жыгачарттан топоз карап келаттык элек. Бүгүн бир эртең менен мына үкөм экөөбүз жөнөп бир кааралабыз да күнүгө топоздордон. Бүгүн карга байланыштуу көрө албадык, бийикке чыгып кетиштир. О, пасырагында деле жүрөт, эми азыраак жүрөт да. Ушу топозду кезектешип карайбыз да. Бүгүн мына экөөбүздүн өчүртүбүз эле карап келатабыз. Ошо мына жактан жайлообуздун төрүнөн. Негизи сиздер кезектешип чыгып түшөсүздөр, Кезектешип. Айыл боюнча эле малдын баарын сиздер карайсыздар, жылкычтарга тийгизбей, Неме бээлерди карайбыз. Азыр ит куш күчү да. Карабай койсоң мынантип аткылап коебуз. Аткылабасаң карышкыр жей берет. Ошол быйылкы жылдын эсебинен ошол мал, бодо малга, топоздорго тийген кашкылардан негизи канча атылдыбы, негизи аттыңыздарбы? Оң келдиби? Жок, быйылкы жылы ата элекпиз. Былтырлары атып аттык, эми быйыл ата элекпиз. Оң келбей атат. Мына жер кара болду. Бүгүн кар жаады да ушу. Негизи ушу жырткычтардан канча бир жылда эң көп рекорд койгон канча карышкыр аткансыз? Мен эми оң келсе былтыр экин аттым,
Adam murukka жылы 3'tü. 1-2 3'ten ошо 4-кө чейин аттым. Алды ошо 1 жылдын. Өзү бул сууктун күнүнө карабастан ушу айылдын мал жанын ойлоп, жанагы тумшуктага чоктурбай, канаттыга кактырбай дегенде, сиздер жакшы элдин ыраазычылыгын алып жүрөт экенсиздер. Мына колуңузда куралды алып алып, тынчтык сактап жүрөт экенсиздер. Бул жерде жашагандан чоңураак мынтык албасаң болбойт экен. Карышкырга, именно карышкырга алганбыз да муну. Көрсөң да, көрбөсөң да атып койсоң качып турушат да. Ошого алгам мен. Буяктын мынтыгы да бар эми энеминки дагы. Бу жакшадат жылда ошо айыл башка жерден деле мерген алып келебиз, өзүбүздөн эле өзүбүз атабыз ушул жерден. Бул Махабат эже айылдагы көп балалуу энелердин бири. 7 баланын бактылуу апасы, 4 уулу жана 3 кызы бар. Кыздарым кичинекей, уулдарым чоңоюп, окуп иштеп, учурда миграцияда жүрүшөт дейт. Айылда балдарыңыз менен жашоо үчүн бардык шарттар каралганбы? Кыйналбайсыздарбы деп сураганыбызда, айылдын жашоосу керемет да, абасы таза. Балдарыбыз нукура таза продукциялар менен тамактанышат деп сүйүнүү менен жооп берди. Достор, биз азыр Махабат эженин үйүнө конокко келдик. Махабат эже батыр эне, 7 баланын энеси, мыкты айылдын үлгүлүү үй бүлөлөрүнүн бири. Махабат эже, балдарыңыз тууралуу айтып берсеңиз, 7 балаңыз бар экен. Ооба. Айылда жашоо оңой эмеспи? Жок, 4 уулу 3 кызым бар. Чоң уулум 22 жашта, адан кийинкиси 21 жашта, одан кийинкиси 19, анан 18 жашта. 4 уулум катар, анан кыздарым. Бул 3-тө окуйт. Бул 1-де окуйт, бул 5ке чыкты. Үйдө 7 балам бар. Айылда жашоо кыйын эмеспи? Көп балалуу энелерге шарттары барбы бардык эле? Эми азыр шарттыгы кыйын, пасой албайбыз. Үйдө эми иш жок. Үйдө эле отурабыз, мал карайбыз. Жакшы. Анан мектеп алыс эмеспи? Мектеп алыс, мектеп алыс. Канча убакытта барып келе окшот? 12'de geçecek. 12'ge 10 minut kalganda, 20 minut kalganda кетет, ошо 1'ge жетишет да мектепке. Анан кечиндеси 5:30 чыгат, 6:30-7'ge жакын келишет. Кеч келет да. 1 саат. Анан кыштын күнү аябай эле оор, суук. Мына жолдору жабылып калат кар жааганда. Онда барбай калышат. Кулпунай бизге ырдап берем деп ырында ырдаптыр. Ырдап бересиңби? Кайсыл ырды? Татты Кана? Татты кемекени татын акай мектебим, тарбиянды үйрөнүп айталай күйлүн эккемин. Колдо болуп дептерим ачып китеп беттерим, жакын болгону ушунча жанда сүйгөн мектебим. Кол чап коелу. Молодец. Азамат. Бул кичинекей досу Зухра, учурда 9 жашта, 3-класста окуйт. Кайсыл мектепте окуйсуң, Зухра? Абдураш Тукеев атындагы номер 18 орто мектебинин 3 классынын окуучусумун. Эжекеңдин аты ким? Эжекемдин аты Гузия. Тамашаева Гузия. Эжекеңе салым жолдойсузбу? Классташтарыңа, жакын курбуң досторуң барбы? Ооба. Аттары ким? Мадина, Сахина, Бердүгүл, Айданек, Аруке, Айбике, дагы мен, Хабике, ушулар. Жакшы. Демек баарына салым жолдойсуз, учурдан пайдаланып бер. Колуң булга алып койчу. Эжекесине, Зухранын, досторуна. Эжеке, сиздерге салам жолдойм. Жакшы жүрүңүздөр, оорубаңыздар. Гилем жакшы тигилсе, ал бир кылым турат, баалуулугун жоготпойт. Учурдагы шырдактардын орточо баасы 25-30 миң сомду түзөт. Сапаттуу таза койдун жүнүнөн жасалган мындай шырдактар 6 ай дегенде толук даяр болот. Шырдактын жасалышында жергиликтүү өзгөчөлүктөргө карата айырмалангандыктан анын аты ар кайсыл жерде ар башкача аталат. Мисалы, шырымал, торболжун, оймотеке, ободо, туз кийиз жана башка. Ак Босок айылында болсо кийиз килем, шырдак деп аталат. Айылдагы апалар үй жумуштарыбызды аткарып, балдарыбызга тамак бышырып, анан мынтип топтолуп кийиз тигебиз. Айылыбыздагы кыздарыбызга сеп үчүн 2 кийизден тигип узатабыз. Баарына жетишебиз. Жада калса телефонубузда будильник да бар. Режим менен иштейбиз дешет.
Биз азыр дал ушул жүндөрдүн жасалуусунун биринчи этабында турабыз. Бул жерде атайын машиналар бар экен. Ак Босок айылы ушунусу менен мактаналат. Анткени башка айылдардан өзгөчөлөнүп, айырмаланып, башка айылдарда жок. Бир гана Ак Босок айылында дал ушул кийиз жасоочу аппарат машиналар бар экен. Кантип жасалат ошондо? Биз бул Ак Босок айылында ушу жүндөрдү баягы колубуз менен тытып отурбай, ушу аппарат менен тыттырып алабыз. Тыттырып алып, ушуну келиндер кол өнөрчүлүгүн улантып, ушу кийиздерди, шырдактарды, бардык нерселерди даярдап, ушу кийиз аркылуу кол өнөрчүлүгүн билгизип, ушу чебер келиндер ушундай эмгектенип атышат. Өз алдынча ушу айыл ичинде. Ушуну бул жумшартып берет. Жумшартып, мындай тытып, даярдап берет. Ол эмеси менен сууну сээп, даярдап, ошого коебуз. Койгондон кийин ошол кийизди жасап, даярдап чыгарып берет. Дал ушул машинка, дал ушул аппараттан даяры барбы эжеке? Даяры бар кийиздер, жанагы жыйылып турган кийиздер да. Бул мынандай чыгарып берет. Ал жасап, суу сепкенден кийин кадимки кийиз кылып чыгарып берет. Бири-бирине жабышабы? Бири-бирине жармашып, суу сеп, ороп, аны аппаратка апарып салып, андан кийин ошодон кийиз чыгат да. 20 мүнөттө гана даярдап чыгарып коет кийизди. Баягындай колубуз менен мээнет кылып, мынантип тартып, жип байлап алып, нары бери ыргабай, ушул аппарат аркылуу эле кийизди даярдап алабыз. Жагабы анан өзүңүзгө? Жагат, жумуш жакшы. Мээнети күч. Биздин айылда бул окшогон ишти кылбасак, каяка барып эмгектенебиз. Ушул окшогон иштерди кылып, келиндер ушундай чеберчиликтерин улантып, ушундай иш кылып атышат. Колдоруна ийирип, жээктерди даярдап, шырдактарды жасап, ошентип отурушат. Биздин рахмат, ушу телевидениеден келген кыздар, балдар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, айылдын жашоосунун дагы бир бөлүгү бул үйдө олтуруп алып, колунда бар нерселерден, мисалы кийизден шырдак шырып, үйдө олтуруп кол өнөрчүлүк менен жумуш аткарган биздин апаларыбыз дагы бар. Алардын бири Болдукан эжекебиз. Болдукан эжеке, азыр эмне кылып жатасыз? Бул эмне ошондо? Бул Кыргыздын улуттук баягы койдон жасалган жүн. Койду кыркып алабыз дагы, ушинтип жууп, анан ушинтип шүмөктөйбүз. Мынантип мындай ак койдун жүнүнөн шүмөктөйбүз. Аны муну боеп, ар түрдүү боекко салып, мынантип ирийбиз. Мына мисалы оң. Даяры бул? Бул даяры, бул оң сол болот. Мисалы мына оң, мына солу. Ушуну ар светке боеп, мындай түрлөрдү чыгарабыз. Мынантип боейбуз. Ушу бул Кыргыздын илгерки ата-бабалардан калган салты. Ошону биз баягы азыркы жаштар унутуп калбасын деп, ушинтип азыркы жаштар кыз балдарыбызга үйрөтүп атабыз, келиндерибизге. Кудайга шүгүр, үйрөнүп атышат. Уштап калып калбасын, ушу ата-бабалардын салты деп. Негизи дал ушул шырдакты, дал ушул кийиздерди канча убакыттан бери кылып келесиздер, жасап келесиздер? Байкашым боюнча үйүңүздөрдүн бардыгы эле дал ушул кийизден жасалган шырдактар экен. Мону килемдерди, жерге төшөлгөн килемдерди бул үйдөн көрбөйсүз. Бардыгын өз колуңуздар менен тигип жасап чыктыңыздарбы? Ооба, өзүбүз колубуз менен жасайбыз. Бул эми канча убакытта бүтөт, ошо кыймыл аракетибизге карайт. Көптөп шайлап мынантип кыз келиндер болуп аракеттенсек, тез эле убакытта бүтөт. Анан ар кимдин шарты болот, үйүнө кетет, баягы тиричилик дегендей. Аны да унутта калтырбайбыз депсизби? Негизи эле бир дал ушул кийизди жасоо үчүн канча убакыт кетет? Байкашым боюнча бардык детальдарын, оймо чиймесине чейин өзүңүздөр колдо тигип чыгат экенсиздер да. Көп убакыт кетсе керек. Көп убакыт кетет. Эгер тездетип кыймылдасак 5 ай, 6 айда бүтөт. Бир килем, бир шырдак. Бир шырдак. Азыр мына жерде 3-5 шырдак турат. Ушул 3-5 шырдакты бир адам 1 жылда бүтүрөт. Аны көптөп бүтүрсөк, ошо 6 айда бүтүп калат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул Жаркын эжеке бүгүнкү күндө Ак Босок айылынын келини. Канча жылдан бери эжеке келин болуп жүргөнүзгө канча убакыт болду? 26 жыл болду. 26 жыл болсо, ошол жылдан баштап эле шырдак шырып, монтип кол өнөрчүлүк менен алектенип келесиз да.
ошол жылдан баштабадык го эми келин болуп келген 5-6 жылдан. Мен кайната кайнененин колунда болдук. Биз кичине келинбиз, мына жерде отурган төртөөбүздөн кичине келинбиз. Анан биз 2009-дан бери ушул ишти баштадык. Биз мына төртөөбүзчү 2009-дан бери өзүбүз тутабыз жүндү, өзүбүз боёйбуз, өзүбүз имер иштерин өзүбүз ирийбиз, мынтип колдо кылабыз, бар жогун. Сатып албайт экенбиз. Сатып албайбыз. Өздөрү койдун жүнүнөн. Койдун жүнүнөн өзү жардам береби анан? Жолдошубуздар кыркып берет. Койду кыркат, анан жууганга, анан баягы кийиз кылгандан ошол малда болгондо дагы башкача болот эле. Баягы басабыз, колдо басабыз. Колдо тутабыз, суу ысытып берет, суу ташып берет, жардам берет. Кадимки илгеркидей эле. Илгеркилердей. Кинодогудай эмеспи? Жатып алып монтип кийиз. Биз ушуну кармап эле, ушу менен болуп эле таштап койбойбуз жашообузду. Биз башка мамлекеттин ишинде иштебейбиз. Үйдө эле иштейбиз. Үйдө ушу бала чакабызды багабыз. Мунун 4 баласы бар, бул кыздын 7 баласы бар. Бул мен досум болот. Мунун 4-5 баласы бар. Менин 3 балам бар. Ушундай турмушка бердик, кыздарды неме кылдык, үйрөттүк, ушинтип эле кылабыз. Анан айылда эмне Эрмектеп эми отурат экенсиздер да. Намазыбызды дагы окуйбуз, шырдамалыбызды дагы кылабыз, куракты дагы кылабыз. Анан терилерден бар, тери өңдөйбүз. Мына окшогон курактарды кылабыз, төшөктөрдү кылабыз, мындай курактарды. Мындай заказ берет да бизге. Бизден иши кылып мындай эч бир эски нерсе калбайт. Ооба, көрүүчүлөр негизи бул жака келгенде эле апаларыбыз мага моундай нерсени көргөзүштү. Мен сурадым да, бул эмне деп сурасам, буну биз орусча айтканда дорожка катары колдонобуз деп калды да. Анан алып берип эмне кыласыздар бул нерсени десем, үйдө кийилбей калган кийимдерден, мисалы модасы сакечтеги калып калган кийимдерди биз ушинтип кичинекей кылып тигип, үйдө дорожка кылып колдонобуз деп аябай таң калдым. Мына мисалы пальто багы кашмир, драф пальтолорчу ушулар да. Эски жеткилиги. Анан буну эми ыргытып, өрттөп ийбейбиз. Буну мына кыркып берсе, ол тигет, ушинтип эле төртөөбүз ушинтип сүйлөшүп отуруп, үйгө керектүү машиналарыбызды коюп коебуз ушул жерге. Мына мындай кире беришке салына турган дорожкалар буларчы, жана половиктер деп коесуңарбы? Половиктер. Ооба, ошолор мындай мыналардын ашканынан эч нерсе калтырбайбыз да. Жараксыз калып, бизде эч нерсе ыргытылбайт. Мыналардан калганы майда чүйдөлөрүн ушинтип коебуз. Имергичим бул ирисе, басканын ол басат, шырыганы мен шырыйм, ушинтип төртөөбүз ушул жерде 4 колдон өтүп. Өзүм маданият кызматкери болгон үчүн ушул эжелер менен биргеликте тыгыз байланышта иштешемин. Дайыма көргөзмөлөргө ушундай унутулуп бараткан буюмдарды, ушул эжелердин колунан жасалган буюмдарды алып барып көргөзмөлөргө алып кетем ушул эжелерден. Алып барып бизде мисалы булар унутулуп баратат. Ушуларды кийизден жасалган буюмдар унутулуп баратат. Ушуларды алып барып биз айыл өкмөткө, районго чейин алып барып, ушуларды биз жаштарга таанытып көргөзүп келебиз. Ушул эжелердин колунан жасалган көптөгөн буюмдары бар. Жана терилерден жасалган постектер, тондор бар. Көптөгөн буюмдарды ушул эжелерден келип алып кетебиз. Алып барып ошо көргөзмөлөргө коюп, жаш муундарга тааныштырып келебиз. Гүлбарчын эжеке, ичиңиз илгери болсун. Рахмат. Анан бул жактан башында сүйлөшүп баштаганда бизге айтып калышты да, биз эч кандай желим колдонбойбуз. Биз баарын өзүбүз нукура жасайбыз депчи. Анан монун астына атала коебуз деп айтып калдыңыздар да. Бул кандайча ошондо? Кийиздиге атала коюп. Биз мыналы кийизи биринчи мыналардын кийиздерин даярдап алып, булардын баарын боеп, даярдап алып, мындай кылып кыркы оюп, оймолорун өзүбүз салабыз. Салып даярдап алып, ушундай неме мындай бат неме жөрмөп даярдап баарын кошуп алгандан кийин мындай кылып биз баттайбыз, материал алып келдирип алып, баттайбыз. Баттайбыз деп коебуз да, биз мына мындай аркалары мындай баттайбыз. Буягына баттарыбыз биз желим, клей колдонбойбуз. Натуральный эле атала кылабыз. Кадимки эле унду атала кылып чайып, анан кийин ушу кийизди жазып алып, аркасы бетинен жазып алып, кайра мындай материалды коюп туруп, анан мындай кылып басып чабабыз дагы кургатып жаябыз күнгө. Бул даяр азыр, Бул даяр. Кургагандан кийин мындай болуп, сонун катык болуп, мындай сонун болуп калат бизге. Көпкө тура берет. Көпкө турат бул. Чыкпайт дагы, ажырабайт дагы. Желимге караганда бир жагы желимге карап акча коротпойбуз. Анан бунун пайдалуу жагы дагы көп. Мындай чыкпайт. Жакшы жабышат, жакшы кармайт. Азыр мына имергичтерин кошуп баскандан кийин шырдамалыбыз
шырдагыбыз даяр болот да мына. Мына даяр болот бардыгы. Буну кызга жасап атабыз. Сепке. Бул пай менен бар. 2 жупту бир кызга сепке даяр кылып беребиз. Ушундай кылып. Мынаны бүткөндөн кийин мына чекелерин кошобуз. Чоң кылып, мына чекеси кенен болот. Буну дагы кошобуз, мынага бириктиребиз. Анан кийин 5 жылдам алып бүтөт. Анан мындай мергилтерин басып коебуз. Тарыхка карап турган болсок, могу илгери кыргыздын оймой чемелери көп нерсени түшүндүрчү экен да. Мисалы калпакта кийиз го ал деле. Калпакта тигилген оймой чемелер дагы кийип жүргөн адамдын жашын аныктап берчү экен да. Ал шырдакка кийизге келгенде кандай? Мисалы түсүнө эле карап эле жарашыгына карап тиге бересиздерби же жаш курагына мисалы жаш кыздарга башка, жөнөкөй бүлө болсо аларга башка тигесиздерби? Биз ошо жаш курагына карайбыз негизичи. Себеби мына үйгө салынгандыкы башкача. Өзүбүздүн үйгө даярдайбыз башкача мыналарчы. Могулар, Ошондой кылып үйлөргө даярдайбыз. Мындай сулуу, мындай төгөрө, мындай жакшынакай ортороак, мындай чырайлуу кылып жасайбыз, мындай оймолорун башкача кылыпчы. Ичине киргизип. Демек айрылган турат экен. Ушундай чырайлуу кылып жасайбыз кыздарга. Анан үйүбүзгө андай кылып, киргө төрөмдүүрөөк кылып, немесин дагы тогураак кылып боеп кийиздерин жасайбыз да. Биз жана тойлор болгондо койлорду сойлоткон ошонун терилерин алабыз дагы, анан кийин терилердин ичине айран куюп коебуз. Айран куюп анан кийин күнүгө мынтип бишип, мындай тырмайбыз да терилердичи. Анан күнүгө бир маал ошентип коюп бир 5-6 кой тукун. Анан кийин ол бүткөндөн өзүнүн өңүнө келип калганда айран төгөбүз дагы, анан терини жуйбуз. Жууп анан ону мындан тартабыз. Эки адамдан тартабыз дагы. Анан кийин бүткөндөн аппак болуп калат. Анан аппак болгондо пордон сүйкөп, анан таяр болот. Таяр болгондон ушундай постектер жасайбыз да. Мындай кылып. Постек жасайбыз. Асыр эжелден азыр деле тең, арадамдын айыл булагы. Алса экен деп элдин мурасын, ара тене тилеп турабы. Айылымда ата салты бегеле, айланам толо асыл кебеле. Ар дайым баргым келет кезире, балалыгым балгам алып койгон сымал сезиле. Бүгүн Акбосок айылындагы саякат мага аябай жакты. Анткени айылдын жашоосу, айылдагы адамдардын меймандостугу, ат минген, тоого чыккан, жайлоого чыккан аябай жакты магачы. Бүгүн өзүбүзгө көптөгөн жаңы нерселерди алдык, үйрөндүк десек болот. Эң негизгиси муздаткыч керек эмес айыл. Неге? Акбосок айыл экен. Себеби бул жакта 8 ай бою кыш болот экен. Болгон 3 ай гана жаз жана жай мезгилдери алмашат экен. Элестетиңиз 8 ай бою кыш болуп, бул жакта аба аябай суук болот экен дагы. Айыл тургундары да ушундай климатка көнүп калышкан. Бүгүнкү күндө дагы жашоо тиричилигин улантып жашап келишет. Албетте таан бериш керек. Туура, мен да сенин сөзүңө кошулам. Анткени булар азык түлүктөрдүн көпчүлүгү өздөрүнөн чыгарат экен. Эт өндүрүшү өздөрүнөн экен. Картошка, жана башка көптөгөн азык түлүктөр өздөрүнөн чыгарат экен. Продуктуга аз эле акча курачат экен. Бирок ошентсе дагы Акбосок айылы туристтерди өзүнө чакырган айылдардын бири. Анткени бул жакта туризм дагы ачылган. Аны да биз сиздерге көргөзүп кеттик. Албетте эгерде саякатка чыгам десеңиз, суук жакка барып көрөйүн десеңиз, тоолордун кучагында суукка тоңоюн десеңиз, анда Акбосок айылына келиңиздер. Анан дагы кийин дагы биз бара турган айылдар кимдин айылында эгерде кызыктуу же болбосо таланттуу бир өзүңүздөрдүн айылыңыздардын өзгөчөлүктөр болсо, бизге кабарлашыңыздар, биз ошо сиздердин айылыңыздарга барабыз. Ооба, урматтуу теле көрүүчүлөр, экран алдына бир нече мүнөттөрдөн кийин WhatsApp номерлерибиз албетте чыгат. Өзүңүздүн айылыңызга биздин программаны конокко чакыргыңыз келсе, SMS билдирип жазып калтырып коюңуз. Сөзсүз түрдө биздин айылга конокко барабыз. Ал эми бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден жолугушканча дейли. Кийинки айылдардан көрүшкөнчө. Көрүшкөнчө.